жол менен жүрөбүз. Ал Тышкы иштер министрлиги ошол мамлекеттен каада салтына жараша программаларды түзө берсин, протоколдорду түзө берсин. 20 статья боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын сырткары жерлерде спорттук мелдештерди өткөрүү эрежесин алат. Спорттук мелдештер мезгилинде расмий аземдерди өткөрүү учурунда деп атабыз. Муну дагы биз тактап белгилеп коюшубуз керек. Эл аралык мелдешүүлөр гана болсо. Кыргызстандын спартакиадасы болуп атканда башында гана гимн ойнолуп коюлуш керек, жабылганда ойнолуш керек. Эл аралык мындай күрөшүүлөр, эл аралык спорттук машыгуулар болгондо ар бир жеңген учурда кайсы мамлекеттин спортсмени жеңген болсо, ошол мамлекеттин туусу көтөрүлүп, ошондо гимн ойнолот. Эгер Кыргыздын бир спортсмени жеңип алган болсо, ошол алтын медаль алганда гана, же коло медаль алганда, тепкичке чыкканда ошо Кыргыздын желеги көтөрүлөт деген маселе коюлуш керек да. Бул жерде абдан түшүнүксүз жазылганда спорттук мелдештер мезгилинде расмий аземдерди өткөрүү учурунда дейт. Расмий аземдерди мисалы Талас областтык спартакиадасы болуп атат, Чүй областтык спартакиадасы болуп атат, Ош областтык спартакиадасы болуп атат. Анан Ош менен Чүй областынын ортосунда күрөшүүлөр болуп атат, волейбол, баскетбол боюнча. Ошол учурларда деле көтөрө беребизби гимнди? И туун ошол учурларда көтөрө беребизби? Гимнди ойной беребизби? Мына ошол карама-каршылыктар бар. Анан 21 статьяда жазып атасыңар, Кыргыз Республикасынын гимни расмий түрдө аткарылганда катышкандар туруп угушат, эркектер баш кийимдерин алып угушат дейт. Эмне себептен? Эмне үчүн? Баш кийимин алып каягына салат, чөнтөгүнө салып алууга. Эмне жүйөсү бар дейм да, ошол баш кийимди алып туруштун эмне жүйөсү бар гимн ойнолгонда? Эгер Аскар Акаевич өзгөн барып кала турган болсо, бүт баары калпак кийип отурат аксакалдардын баары. Тура калып калпактарын колго алыш керек. Эмне үчүн андай ойнолот? Билбейм. Мына ушундай жетишпестик жактардын баарын анализдеп көрүшүңүздөр керек. Эл аралык протоколдорду сөзсүз түрдө бул жерге катыштырышыбыз керек. Гимндер кайсы учурда ойнолот, кайсы мамлекеттерде ушундай практикаланат. Иштелип чыгып, жана кыргыз тилин биринчи кезекте кыргыз тилинде иштеп, андан кийин билармандар болсо орус тилине которуп бергендиги бирдей мааниде болуш керек. Эки статьянын мааниси бирдей болуш керек деген талапты койгум келет. Биз сөзсүз түрдө кийин кайра окууга алып келгениңизде ким которгон, ким иштеп чыккан, ошолор кандай жазага тартылды, депутаттардын алдында сиз жооп берип коюшуңуз керек. Антпесе ар кайсы учурларда ар бир мыйзамда биз айтабыз, айтылган бойдон калып калып атат, эч ким жоопкерчиликке тартылбайт. Эгер тилди нукуран, накты Касымалы Жантөшевдин тилиндегидей билбей турган болсо, кыргыз тилине котором деп аракет кылбай эле койсун. Сунушум ушундай. Рахмат.